Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Саламатсыздарбы, урматтуу Ысык Көл облусунун тургундары, бүгүнкү салтанаттуу иш-чарага чогулган кымбаттуу агайын туугандар, урматтуу жарандык авиация өкүлдөрү. Бүгүн биз бир эсе Ысык Көл облусунун тарыхында, бир эсе кыргыз авиациясынын тарыхында жазылып кала турган маанилүү иш-чаранын урматына чогулдук. Мынакей Каракол эл аралык аэропортунун жаңы аэробекетинин курулушун баштайлы деп, пайдубалына мезгил кутучасын салуунун алдында турабыз. Кереметтүү Кыргызстандын атын алыстан угуп, бир көрсөм деп дегдеген туристтердин саны күн сайын артып баратат. Өлкөбүздө туристтер көрө турган табигый кооз жерлерибиз көп. Ошентсе да, жети дубандын ичинде жайыгышы дебей, туристтер үзүлбөгөн керемет жер Көл кылаасы экендиги талашсыз. Мына ошол өлкөбүздүн бермети болгон Ысык Көлгө туристтерди аба мейкиндигинен Кыргыздын меймандостугу менен тосуп алуучу жай облустагы эл аралык статусу бар аэропортторубуз болуп саналат. Ошондуктан эл аралык аэропорттор өлкөнүн негизги аба дарбазасы деп бекеринен аталбаса керек. Мына ушул себептен улам эл аралык аэропортторду ар тараптан өнүктүрүп, колдоп туруу мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Кыргыз Республикасын 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасынын алкагында аэропорттордун инфраструктурасын жакшыртуу чечимин кабыл алган элем. Ага Ысык Көл, Каракол, Нарын, Ош, Жалал-Абад жана Баткен аэропорттору киргизилген. Буюрса, республикадагы ички каттамдар калыбына келтирилип, бардык аэропорттор Казарман, Талас жана башка аэропорттордагы ишке киргизилет аэропорттордагы. Буларга кетип жаткан чыгымдар Манас аэропортунун былтыркы таза кирешеси. Былтыр бул тармактагы коррупцияны жок кылып, 4 миллиард сомдон ашык таза киреше алдык. Мурда таза кирешенин эң жогорку деңгээлин 2 миллиард сомдун тегерегинде көрсөтүп келишкен. Эми буюрса аэропортторубуз оңдоо иштерин бүтсө, элибиз үчүн бир облустан экинчи облуска тез жана ыңгайлуу каттоосуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Үйүнө конок келсе, кут келди деп, ар дайым жылуу маанайда тосуп алган ата-бабаларыбыздын салтын сактап, биз баарыбыз жапа-тырмак киришип, биргелешип аракет менен туризм тармагын жолго коюубуз зарыл. Бул тармакты эл аралык стандарттарга жеткирип, өзүбүздүн меймандостук салтыбыз менен жуурулуштуруп алсак, өлкөнүн өнүгүшүнө чоң салым кошоруна мен бекем ишенемин. Мурда Тамчы эл аралык аэропорту буга чейин жай мезгилинде гана иштеп келген болсо, бүгүнкү күндө жылы бою иштеп жатат. Ошентип, аэропорттогу каттамдардын жана жүргүнчүлөрдүн санын көбөйтүп, аларга ыңгайлуу, жагымдуу шарттарды түзүү максатында бүгүн бул жерге жаңы аэробекет куруу, аэродром элементтерин реконструкциялоо иштерин баштап берели деп келип отурабыз. Каракол аэропорту
бул шаар илгери Пржевальск шаары болуп турган убакта эле тактап айтканда 1971 жылдын 1 январында негизделген экен. Аэропорттун асфальт төшөлгөн учуу конуу тилкеси 1978 жылы пайдаланууга берилиптир. Ошондон бери бул жерге капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргөн эмес экен. Ошентип бул иш биздин шыбагыбызга тийип олтурат. Каракол аэропортунун жаңы аэробекет комплексин куруп, аэродром элементтерин реконструкциялап алсак, жайында эле эмес, кышында дагы туристтердин агымы бир топко көбөйөт. Аэропорттогу курулуш иштери аяктагандан кийин биз саатына 250 жүргүнчү кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар жаңы перрон, ошондой эле Embraer 190 үлгүсүндөгү жана ушуга окшош учактарды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар 2400 метр узундуктагы учуу конуу тилкесине ээ болобуз. Каракол эл аралык аэропортун жаңылоо долбоорун жүзөгө ашыруу жана анын ишмердигин жандандыруу бул облуста да, жалпы республикада да туризм тармагын өнүктүрүүгө түрткү берет. Мындан тышкары, Каракол аэропортунун ишин кайра жандандыруу мультипликативдик эффекти, тактап айтканда кошумча жумуш орундары жаралып, аймакта көрсөтүлүүчү башка кызматтарда, маселен, мейманканалар, таксилер, гидтер, коомдук тамактануу пункттары жана башкалар алдыга жылып, өнүгүүгө шарттар түзүлөт. Келечекте аэропорт республиканын калкынын жана чет элдик туристтердин аба транспортуна болгон керектөөлөрүн толук канааттандырууга жетишет деп үмүт артамын. Буюрса, тур операторлор Каракол шаарында жыл бою эс алуу үчүн бардык шарттарды түзүп, облустун экономикасынын өнүгүшү менен бирге Кыргызстандын туризм тармагынын өнүгүшүнө чоң салым кошот. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу ысык көлдүктөр, бул эми жалпы мамлекеттик иш-чаралардын бири гана. Бул биз өлкөнү түп тамырынан бери өзгөртүү үчүн бардык күчүмүздү жумшап жатабыз. Алдыга койгон келечектүү пландарыбызды ирети менен ыраттуу ишке ашырууга жараткан өзү күч-кубат берсин дейли. Ылайым кыргыз туризми өнүксүн, кыргыз бермети дүйнө жүзүнө таанылсын, кыргыз өлкөсү өркүндөп өссүн. Каракол аэробекети жергиликтүү эл менен кошо жалпы журтка кызмат кылсын деп жакшы ниет кылып, жаңы аэробекеттин пайдубалына мезгил кутучасын сала алам демесе. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.